Sen kayda жүрөсүң ya? Караңгы түнгө чейин сандалып. Жүрүп берген ушул бу. Өлө канат көрөйүшүпчү. Мектепте сенин эмнең бар экен? Мектептен айланып келсең, ит жетин, көк жетин, тумай. Бөлө бала сен болбойт дейт. Элдин бадарууга ташса, сен үйдө ташыйсың. Экинчи ошол жакка басып көр. Шыйрагыңды ташка чагып. Жазган чыгармалары кыргыздын жашоо турмушун чагылдырган алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо бүгүн 91 жашка толмок. Алып жазуучунун туулган күнүнө карата жергебиздин 7 дубанында эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп келет. Алардын бири болуп Алкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында Айтматов ааламы энциклопедиялык китеби жарык көрүп бет ачар аземе болуп өттү. Айтматовдун 1952 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки чыгармалары, өмүрү жана өмүр жолундагы ишмердиги жөнүндөгү бүткүл адабияттар ушу энциклопедияга камтылган. Бул энциклопедия жалаң эле биздин китепканада эмес, башка КМШ жана чет өлкөлөрдөгү дагы китепканалардан топтолгон адабияттардын баары ушуга кирет, орус жана кыргыз тилдеринде. Китепканада 1952 жылы биринчи Айтматовдун чыгармасы баштап бүгүнкү күнгө чейинки жана Айтматовдун көзү өткөндөн кийин дагы ал жөнүндө, анын чыгармалары жөнүндө айткан маалыматтар, ой пикирлердин баары ушул китепке камтылган. Китеп болсо орус кыргыз тилинде деп атам, бул өзүнчө бөлүмдөргө бөлүнгөн. Айтматов жана фольклор, Айтматов кинодо, Айтматов искусстводо, Айтматов бардык Айтматовдун чет өлкөдөгү байланыштары, көркөм адабиятта деген бөлүмдөрдө бөлүнгөн. Бул китеп окумуштууларга, жалпы эле Айтматовго кызыккан окурмандарга, жогорку окуу жайларын, орто окуу жайларын бүт бардык окурмандардын кең чөйрөсүнө арналат. Жарыкка чыккан энциклопедиялык китеп 300 нускада басылып чыгып, материалдарды топтоо үчүн 1 жылга жакын убакыт мерчеме сарпталып, анда чет өлкөлүк окумуштуулардын эскерүүлөрү дагы камтылган. Ал эми жазуучунун ар бир чыгармасы кыргыздын турмушунан алынган. 20-кылымда жалаң караңгы Кыргызстан борбор аз эмес, бул ааламдык алгактан бир алганда бир периште пайгамбар тарзинде келген залкар жазуучу. Кыргыздын туутутары, кыргыздын атын чыгарган Манастан кийинки Чыңгыз Айтматов дегенде кыргыз элинин көөнө тарых турмушу, кыргыз адамынын тагдыры, айталы Кызыл алма, биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кош жаныбарым Гүлсары баш болгон. Буларды атаганым себеби бул чыгармалар кыргыз тилинде жазылганда. Айтматов дегенде бул адам тагдыры, адамдын жан дүйнөсүндөгү олку солкулуктар, жан дүйнөсүндөгү айтып атпайбы Айтматов, күнүгө адам болуу эң кыйын деп, канткенде адам уулу адам болот деп. Айтматовдун чыгармалары 176 тилге которулуптур. Бул самалыктын жүрүшүндө адабият тармагындагы эмгектенген инсандардын эскерүүлөрү орун алып, мектеп окуучулары тарабынан жазуучунун чыгармаларын чебер актерлордун деңгээлинде чагылдырышты. Борбор калабыздагы номер 78 мектептен келген Адина биринчи мугалим чыгармасындагы Алтын айдын жеңесинин ролун жараткан. Ал жазуучунун чыгармаларын сүйүп окуп, алардын ичинен биринчи мугалимди жадабай окуп, таасираларын кеп кылды. Биз Чыңгыз Айтматовдун аткаруу боюнча биринчи мугалимди аткарып бердик. Каармандар болуп, мен жеңеси болуп, баарыбыз тең аткарып бердик. Биз даярдануубузга 10 күн болгон болчу. Ошого даярданып көп убакыт кеткен болчу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы биринчи мугалимдин чыгармасы жаккан болчу. Анан ошо эжебиз ушул чыгарманы бизге коюп берген болчу. Ал чыгарманын бул Чыңгыз Айтматов ал чыгарманын эмеси боюнча мага жакканы бул каармандардын жана көп эмелердин айтканы баары тең жаккан болчу. Тегиңди бил, иманыңды сакта, ата салтыңды унутпа.